жетекчи дайындалат. Бирок лидер заслужить этих человек. Айырмасы ошол. Заслужить. Эгер де бул жерде назначение менен признанный лидер совпадать этсе, это путь к развитию. Эгер лидер болуп турбаган директорлукка, жетекчиликке дайындалса дейт, бул өнүгүүгө жол ачат дейт. К великому сожалению дейт, часто назначенияда башка факторлар иштеп кетет деп койгон, бирок чечмелеген эмес. Анан мен ойлонуп мынтип чечтим. Жогорку кеңешти шайлоого катышкан кызматы үчүн, министр тууганым үчүн, өтө зор бир орган башка бир жакта иштеген адамы үчүн, акимге макулдугу үчүн, же башка бир сапаттары үчүн директор болуп калган адамдар Африкада бар экен. Болупсуң азамат болдуң, майли иш кылып сени алдыр, майли ошол адамдарга рахмат, сени алып келди. Иш болсо актан ишти акыры, о жерди тунчуктурбаска. Төрттө кошоматчыны айланаңа жыйып алып, бүгүн чыгып алып чай ичип жүрбөстөр деп күйгөндүр айтасы болмак. Булар ошого бана жетекчинин келишинин жолу деген сөз бар да, бул жерде кандай жолдор менен келип калат. 5 жыл жолу бар экен. Лидерлиги менен келет, ситуация боюнча келип калат экен, внешний фактор менен келип калат экен, анан кийин өзүнүн чыныгы бир аракети менен келет экен. Шуlardan бирөө бар, давайте сиздерди мен баарыңыздарга шек келтирбейм, баарыңар эмгек менен келгенсиңер деп ойлойм. Бирок акташ керек, директорлук орунду акташ керек. Эми мына ушул жерде мен жыйынтыктап туруп акырда мына приоритет директор эффективдүү башкарууда дайым приоритет болуш керек экен. Приоритет. Артыкчылыктуу багыт. Приоритет багыты боюнча анан сезон, мезгили боюнча приоритет болот экен. Олимпиадага жакындадыбы? Приоритет только Олимпиада. ОРТге жакындадыбы? Мына азыр бизде вообще биз былтыр майда баштадык, ОРТны былтыр майда баштаганбыз. Быйылкы ОРТны майда баштаганбыз. Мына азыркы акыркы 3 айдан бери приоритет бизде ОРТ. 2 күндө бир, түнкү саат 12ге чейин мен өзүм баш болуп отурам. Оозду кабинетте ачып отурам. Анан результат болот. Анан эле onu каналыбыз көбөйүп кылар. Өзү өтө зор балдар тандалып калгандар. Ундай эмес. Мына ошол эмгекти. Приоритетти дайым эмди конституция майлыга, инструкция баягы министерствонун буйруктарын жыйнагы майлыга. Анан башкаруу папкаларыңыздар 12-та 14-та майлыга. Ошол документ боюнча мен аны эки сөз айтып койдум. Булар майлыга. Булар ана сөз жазып коюңуздар. Усилитель мощности руководителя деген китеп бар. Мананы окуп башкача чырылдатып башкарасыз. Мананы окуп чырылдатып башкарасыз. Мананы окуйук да, урматтуу директор. Бирде бир Африкада бир мектеп чакырды, барсам мен саат илгери барган экенмин, компьютерди коюп койгон, уруп атат, немени дегиле картаны. Ой, Кудай уруп кетпей бул жетекчи, карта ойлоп отурат, Африкада дедим ба? Жээнекте башын коюп, улалды кандай сен момарксың, эл ишенип айлыкты берип, креслого отургузуп койгон, сен карта менен ойноп отурасың. Жана башка ушул окшогон нерселер. Ошол үчүн мындай деп мына жер жазып коюптур. Лидердин, жетекчинин коллективге эң жакшы кылган 2-3 иши бар. Биринчиси дейт, быть справедливым. Сенин оппонентиң, сенин ордуңду талашып жүргөн адам болсо, анагар ол акыйкатчыл болсо, ак эмгек кылса, аны признат этип коюшта маркетинг жетишти. Экинчи жетекчинин катта кыла турган иши окуу дейт. Мынау бизде такыр калып кеткен. Окуш дейт. Такыр калып кеткен. Мен эмени кече Жаннат деген система гостиница бар экен, билесиңер, Жаннат. Бозла. Основа. Аны жасаш керек. Туура. Аны агайдын өткөнү дагы документация жагынан агай чындыгында күчтүү. Ушуну айтып да коюңуздар. Мен приветствую, азамат.
Бирок, урматтуу директорлор, 3 да адашуу бар, шунан этият болуңуздар. Биз ойлойбуз, документтин порядок болсо эле ишим жакшы болот деп, мектебим оформление болсо эле жакшы болот деп, бир проект өткөрсөм деп. Внимание! Бая бозулан талдап анан таптым деди бул. Бир дагы республикадагы мектептин аты, документациясы жакшы деп чыкпайт экен. Бири дагы аты бул проект өткөзүү деп чыкпайт экен. Анткени мектептин коренной точка задачасы билим сапатын бериш. Билим менен тарбиянын сапатын бериш. Ошону мен буга сиздерге айткан документти эрте болсо үлгөнүңүздөр жакшы болот, мен да порядок кылайын. Бирок документ менен ооролуп калганыңыздар. Документтин аркасында бала калып кетпесин, билим тарбия калып кетпесин. Азыр бизде эң өтүнүчтүүсү мына ушул акыбал бар. Документ мектептерге барсак, эң сонун болушу мүмкүн. Ал эми билим сапаты такыр ойлонуп. Проект эң сонун өтүп турушу мүмкүн. Жаңы бир имараттарды, жаңы бир подсобный хозяйство эмелерди курушубуз мүмкүн. Подсобный хозяйстволор болушу мүмкүн. Олар бардыгы зарыл деп мен элге киргиздим. Документти киргиздим бардыгын. Бирок билим менен тарбия сапатыга жеңди шимерип директор киргизбесеңиз, мектебиңиз документация үчүн, анан кийин проект үчүн бааланбайт эч качан. Жакшы дейт, Улукбек Маныш алкыш айтат, рахмат дейт. Ошол үчүн мынауга сиздерди чакырып кетем. Мындай, эффективдүү башкаруу деген берилген шарттар, берилген кадрлар менен ошого адекваттуу, эквиваленттүү натыйжа жарата алган жетекчи, эффективдүү жетекчи. Шунусун жазып коюңуздар, анан мен аны чечмелеп берейин. Biraz комментарий берип коеюн. Бул же түшүнүктүү бирок. Комментарий беришти ага. Мындай болсо, мындай. Менде берилген шартта дейт. Мисалы, караңыздар. Исфананын центринде Гагарин же Наваи мектеби бар. Дархунда мектеп бар. Бирок экөөбү орто мектеп деп аталат экен да. Ал айтып атат. Берилген шартта берилген кадрлардан адекваттуу, эквиваленттүү натыйжа ала билген деген. Биз көбүнчө ошол анын алыстыгы, кадрдын жетишпестиги, материал техникалык база лабораториянын жоктугун эске албастан бардыгына бирдей талап коюп коет экенбиз да. Эгерде мисалы үчүн Исфананын центридеги мектеп райондук же республика областтык олимпиададан биринчи орунду алса, Дархун агар Заналныйдан биринчи орун алса дагы, муну ошого тең эле көрүшкө чакырып атат. Эми жаман көрбөгүлө. Түшүнүп атасыңар, эмне дегенде, онун шарты ошол. Ол Наваи, ол Гагарин дегендей да. Мына ошол үчүн бая адекваттуу, эквивалентный деген шартыга жараша ошонун өзүн шарттан. Тескерисинче, ошол борбордо же бардык мындай типовой мектеп болуп туруп, бардык лаборатория шарты келишип туруп, олимпиададан чыгарылбаса, буга уже катты спрос болуш керек. Мана шуну бул жерде айтып атат. Эффективность бул не потому, что ол жараткан битта эките алган орду жок, сенин ордуң, сенин жайланышкан географиялык абалың, шартың, анан кадрларың райондон биринчи орун эмес, республикадан орун алышың керек. Түшүндүрдүм окшойт да? Эквивалент деген сөз бул жерде ошого дал келе турган, тең келе турган өлчөм, жыйынтык болуп эсептелет. Не по стажу, а по результатам. Ошол 30 жыл иштеген болсо, результат берип турабы? Иштебейсиң. Бизде азыр өтө катта катага жол берип алды. Давай. Эмне кете бергиле дегендейчи. 3 жыл иштедиби, жаш болуп туруп результат бербедиби, онун уже маселесин коюш керек. Мана бул нерсени караш керек. Минимум 3 жылда иш керек. Да, минимум мен 3 жыл деп бекер айтканым жок да, өзүм көчөтөм 3 жылда касымга кирет. Кетет? Да, ошондой.